Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кыргыз Россия Славян университетинин юридикалык факультетинин студенттери менен жолугушту. Жолугушуу ачык эшиктер күнү алкагында өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары, ошондой эле өлкөнүн инвестициялык климатын калыптандырууда мамлекеттик институттардын ролу тууралуу жаштардын маалымдуулугун жогорулатууга багытталды. Иш-чара ачык диалог форматында өттү. Студенттер мамлекеттик инвестициялык саясатка, инвестициялык долбоорлорду укуктук коштоого, ошондой эле мамлекеттик кызмат жана инвестициялык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу кызыктырган суроолорун берүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Уважаемые студенты, будущие профессионалы, все, судьба страны в ваших руках. Поэтому вы должны очень постараться. В будущем, я думаю, от вас выйдут действительно хорошие профессионалы, действительно государственные служащие, которые действительно вы направите свой потенциал для успешной реализации своих проектов. Я так думаю, вы свой потенциал именно направите, чтобы у нас развивалось общество, чтобы у нас развивалось государство. Я знаю, что наш молодежь очень креативная, грамотная. У вас всегда сопутствовала успех и удача, ваши драгоценные знания, чтобы они работали ради общества, ради нашего государства. Поэтому я вам желаю всем добра, здоровья, успехов в наступающем новом году. Спасибо. Мындай жолугушуулар мамлекеттик органдар менен студенттик жаштардын ортосунда өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө, ошондой эле жаш адистерде Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн стратегиялык милдеттерин түшүнүүнү калыптандырууга өбөлгө түзөт.